Бул кимдин үйү бул? Жолдошбаевдин үйү? Кыргызстандагы эң бай адамдардын катарындагы депутат Камчыбек Жолдошбаевдин 2,5 гектарды ээлеп жаткан үйү Жалгич районундагы Бакаев көчөсүндө жайгашарын Кактус басылмасы жарыялаган. Бул мүлк 5 сары компаниясына катталган. Ал эми бул фирма Жолдошбаевга таандык экенин көпчүлүк билсе керек. Ал жерде 40 миң, 50 миң доллар айырма чыгып атат. Мен өзүм предприниматель, бизнесмен аябай жакшы билем да муну. Өзүм бизнестен келгенин жашырбаган Камчыбек мырза 90-жылдары Жумгалда кара кечи көмүргенин иштеткени дагы маалым. Бирок соңку учурларда депутат мырзанын парламенттеги сүйлөгөн сөздөрү шак абага айланганы менен эсте калууда. Баса өлкөнүн тышкы карызын ишкерлерден чогултуп төлөөнү сунуштаганда дал ушул депутат болгон. Уялам мен чын айткандачы. Кээ бир депутат кыздарыбыз, келиндерибиз, балдарыбыз жанакы маршруткадан түшүп, анан мындай жөө басып келет да. Анан шапкамды былдый басып көрүнбөй мен басып машина менен кирем. Эми интернет колдонуучулар арасында белгилүү депутаттын үйүнө суктангандары да ач көздүк кайда алып барат дегендери дагы четтен чыгат. Элдин акчасы. Мен болсом ушул үйдү балдар бакчасына бермекмин. Көмүлө турчу жерибиз 2 метр кара жер. Байлыкты ала жатчууда эле топтойбуз. Бул депутат жебей эле жутканго. Жолдошбаев менчиктештирүү доорунда Актала менен Кочкордогу автобазаларды сатып алган. Канча элдин нааразычылыгына калып байыган неме? Ушунчалык боорум ооруйт. Эмне кереги бар мынча чоң үйдүн жарды мамлекеттин бай депутатына? Мен тентип Орусияда иштеп жүрсөм, ушинтип жеп жутарлар чартаңбай тээп жүрүшөт, кыжырды гана келтиришет. Кыргызстанда жумуш жок элдер тентип кетишкен. Ал эми чоңдор хан сарайларда жашашат. Өзүнчө эле утопия. Депутаттар жеп жутарлар. Булардын арасында 4-5 эле таза болбосо, калгандары бүт барып ушундай болсо керек. Негизи тазалоону ушулардан башташ керек. Жеп жутарларды эмне кылса болот? Эмне эле карыздан кутула албай жатабыз десек, уялчаактардын үйлөрү салынып бүтө албай жаткан турбайбы? Уларды эми эмне кылабыз? Деле уят сыйытты жыйыштырып коюшту. Анткени менен Жолдошбаевга окшоп бизнесте жүрүп байып, мандат алып же өкмөттө отурган чиновниктердин бейнесин калың эл билсе керек. Жылына миллиондогон киреше тапкан айрым саясатчылар, мамлекеттик ишкерлер мүлктөрүн жашырып жакындарына каттатып коюп жүргөндөрү жаңылык деле эмес. Менде жашырган эч нерсе жок деген Сайдулла Нышанов кесиптештеринин элден каткан байлыктарын мыйзамсыз жолдор менен табылган катары сыпаттайт. Эгерде сен дүнүйөңдү жашырсаң, сеники күмөндүү дегенге алып келишибиз керек да. Мисалы, мен көп жолу айтам, министрлер, депутаттар, башка чиновниктер, эгерде жашаган үйү өзүнүн же аялынын атында болбосо, ал үйдө жашабаш керек. Мүлктөрүңүздү толук, машинаңызды көрсөттүм деп айта аласызбы? Эгерде менин декларациядан башка үйдө жашаганымы же башка машинеде жүргөнүмү бирөө тапса, көрсө, мен ошол нерсени сразу подарка кылам. Жогорку кеңештин кезектеги жыйындарынын биринде парламентарийлердин кандай автоунаа менен жүргөнүнө Спутник агенттиги байкоо салган. Бирок айрым эл өкүлдөрүнүн автоунаалары эмнегедир киреше жана чыгаша боюнча декларацияда жазылган эмес. Мисалга алсак, депутат Азизбек Турсунбаевдин автоунаасы акыркы үлгүдөгү Lexus LX 570, орточо баасы 100 миң, 115 миң доллардын тегерегинде. Ал эми Алмамбет Шыкмаматов түшкөн Toyota Camry 50 автокөлүгү 15 миң, 20 миң доллардын тегерегинде. Рыскелди Момбеков минген Toyota Land Cruiser 100 жол тандабасы 20 миң доллардан 25 миң доллардын тегерегинде. Зарылбек Рысалиев келген S-класстагы Mercedes-Benz учурда 25 миң, 30 миң долларга бааланат. Дагы бир депутат Кубанычбек Нурматов айдап келген Toyota бул үлгүсүндөгү автоунаа 35 миң, 40 миң доллардын тегерегинде. Ал эми эл өкүлү Табалдык Тилаев минип келген автоунаа Lexus LX 570, баасы 50-60 миң доллардын тегерегинде. Иса Өмүркулов түшкөн Toyota Land Cruiser 200 автоунаасы болсо 30 миң доллар менен 35 миң доллардын тегерегинде. Мындан тышкары дагы бир депутаттар Сагынбек Келдибаев, Тынчтык Конушбаев жана Чыныбай Турсунбеков айдап келген бул автоунаалар Lexus LX 570, ал эми бааларын орточо эсеп менен алганда 50 миң, 63 миң доллардын тегерегинде. Тазабек Икрамовдун минген Lexus LX 570 жол тандабасы 35 миң доллардын ортосунда.
Бул депутаттардын темир тулпарлары өздөрүнө таандык. Буга чейинки кызматтык унаалардан алардын баш тартышканы менен бензинге бюджеттен акча алышат. Жылына мал мүлкү тууралуу декларация толтурган чиновниктер кагаз жүзүндө итке минген кедей болуп чыга алышы бул системанын натыйжа бербей жатканы дешет саясатчылар. Анын үй бүлөсү да жок, баласы да жок, өзүнүн корозунда байланган машина эмес эшеги да жок болуп атпайбы? Бүгүн бүт баарын туугандарына кошуна колоң теңтуштарын оформить этип, бүгүн коколой башы менен жүрүп калып атпайбы? Мына ошонун баарын жана мыйзамдуулук менен ошону чечкенге укук коргоо органдарга биз шарт түзүп беришибиз керек. Мына ошол шарт түзүлбөй атат. Ошол мыйзамдар кабыл алынбай атат. Буга чейин мамлекеттик мекемеде иштеген жаран салык жана кадр кызматына декларация тапшырып келген. Бүгүнкү күнү бул маалыматтарда бир гана салык кызматы топтойт. Бирок атка минээрлердин байлыгын текшерип тактоо жагы бул органдын чабал иштеп жаткандыгынан жүргүзүлбөй келет. Бирок мындай терең казып текшерген бир дагы орган жок. Азыр жаңы мыйзам боюнча салык кызматын өткөрүп бериптир. Эми чынында салык кызматы аны кандай алып текшерет? Мен билбейм да, булар дагы деле ошондой формалдуу подход кылып коет. Анткени салык кызматынын өзүнүн аткара турган функциясы бар. Ал негизги функциясы салык жогултуш керек да. Анан алар каяктан декларацияны толтурмак эле. 17-жылы жаңы мыйзам кабыл алыптыр, ошо декларациялар боюнча. Баягы эски мыйзамды жокко чыгарып, жаңы мыйзам кабыл алыныптыр. Эми ал мыйзамда кемчиликтер абдан көп. Эксперттердин айтымында айрым ишкерлер бизнесин коргоп, байлыгын көбөйтүү максатында депутат болууга же мамлекеттик чоң кызматка умтулары жашыруун эмес. Антпесе Бишкектеги заңыраган мейманкана, тойкана, шаардын так ортосундагы көп кабаттуу үйлөр карапайым элдик эмес. Ушундан улам азыркы бийлик да мына ушул декларация толтуруу машакатын толук кандуу ачыктоо жагын жөнгө салыш керектиги айтылат. Болбосо алакандай Кыргызстанда кимдин кандай байлыгы бар экенин жана кантип байыганын эл көрүп билип эле жүрөт. Айгерим Жаныкул, Нурлан Мамбетов, 7 канал, Бишкек.